Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу кыргыз элим. Карандай калпты калайыкка жарыялап, кайрадан кайра Өмүрөк Бабановго жана мен Жаныбек Мырзабаевга асылып жаткан Болот Жээнбековго бүгүн жооп берейин деп чечтим. Бир мисалда дароо 4 калп. 2022-жылы келишим түзгөнүбүздө ыраазымын деп шыпалаңдап, андан 6 ай өткөндөн кийин прокуратурага, УКМКга такыр башка айткан. Журналисттерге эми 4-чү калпын айтып жатат. Генералдык прокуратуранын тергөө комитетине арыз менен кайрылды. Биз ага коркунуч жаратып, анын үй бүлөсүнө коркунуч жаратып, аны кыйнап кол койдурдук деп. Ал Болот Мамбетовдун биринчи калпы эмес. Ал калпы чынга дал келбей, тергөө органдары дыкат барын тергеп туруп, 2 айдын ичинде бүт күбөлөрдү суракка алып, документтердин барын карап чыгып, токтом чыгарышты. Токтомдо эч кандай ага коркутуу, үркүтүү болгон эмес. Өз каалоосу менен, өз укугун пайдаланып кол койгон деген. Мына менин колумда 3 февраль 2023-жылы Генералдык прокуратуранын капитаны чыгарган токтом бар. Ал токтомдо мына менде көчүрмөсү бар. Биздин жасаган иш аракетибиз мыйзамдуу. Адан сырткары УКМКга жарым жылда өткөндөн кийин сиз дагы башка арыз менен кайрылып атасыз. Ал арызда сиз мен кагаздарга кол койгон эмесмин. Менин колумду булар жасап коюшкан. Көчүрмөлөр туура эмес. Кагаздар бири-биринен ажыратылган. Биринчи барагы башка барак, экинчи барагы башка барак деп дагы бир ойлоп чыгарган калпыңыз. Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети 2 айдын ичинде териштирип, экспертизаларды тийиштүүлөрдү жасап туруп, чечим чыгарып беришти. Ал чечимде сиз кол койгон кагаздар аныкталып, сиз кол коюлуп, сиз жасаган, көрсөткөн протокол эч кандай айрылган эмес, кечирген эмес, барактар алмаштырылган эмес деген чечим чыгарып берди. Мына менин колумда токтом бар. 20 декабрь 2023-жылы Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн токтому. Ал жерде биз жасаган келишим баары мыйзамдуу, эч кандай колдор биз тараптан эч кандай колдор жасалган эмес, кагаздардын баары далилдүү болуп чыккан. Адан сырткары сиз айтып жатасыз, журналисттерге эки барагында мен кол койгон эмесмин деген протоколду көрсөтүп атасыз. Ошол протокол боюнча Министерство юстициянын архивинен алынып, тергөө тараптан дыкат текшерилип, экспертиза жасалды. Ал протоколдо эч кандай барактар алмашылган эмес деп чечилген. Бул патологиялык алдамчы бир документ боюнча 4 башка калп айтты. Экинчи калпыңыз 2016-жылы Өмүрөк Бабанов өзү келген, аялына жагып калыптыр, мен эшиктен жолуктум, жан сакчысы менен болуп турдум. Бул төгүндүн төгүнү. Сиз акылыңыздан адашып калган окшойсуз. Мына менин колумда биз 28 февраль 2016-жылы сиз жана сиздин иниңиз Бакыт кол коюшканбыз. Биз сиздин объектиңизди, сиздин компанияңызды сатып алабыз. Ал компанияда канча бүгүнкү күндө киреше бар, ал компаниянын канча карызы бар, кимге карызы бар. Ошолордун баарын биз жазып, протокол түрүндө кол коюшканбыз. Мына бул жерде бүт колдору бар. 3-чү калпыңыз 6 магазин алды дейт. Рейдерлик захват кылам деп, банкроттук состояние кылам деп, өзүм алып кетем деген. Ак өргө магазиндеги дүкөндү чогуу ачканбыз, салганбыз деп Болот Жээнбеков жарыялады. Мына Фрунзеде 4 эле магазин бар деп турат. Жээнбековдун өзү колу турат. Ар бир магазинде купле-продажасы бар. Келишими бар. Ар бир магазин сатып алган боюнча. Акчасын убагында алгансыз. Арзан турган магазиндериңизди биз 2 эсе кымбат кылып сатып алганбыз. Ошол түшкөн акчадан сиз Коммерческий банк, Демир банк, РСК банк, анан KCB банктын астында карызыңызды жапканбыз. Биз берген акчага сиз карызыңызды жапкансыз. Арендадан 8 миллион түшкөн деп айттыңыз.
8 миллион жок ал жерде эч кандай. Мекеменин эч кандай прибыли жок. Аренданын баазы гана келчи. Ошол арендадан түшкөн кирешени биз банктарга төлөп берчик. Эч кандай 8 миллион ал жерде жок. Далилсиз калп айтып жатасыз. 5-чи калпыңыз. Апамдын бата бергени. Башка сделкага пайдаланып жатасың. Апама асылып жатасың. Инимди каматтырып салдың дедиң. Ушул жерге токтоло кетейик. Апаңызды биз эч кандай жаман сөз айткан жокпуз. Апаңыз апа катары сизге ак батасын берди. Ушул менин кабинетимде отуруп туруп, баламды ушундай жаман жагдайдан куткарып жатасың деп, апаңыз ак батасын берди. Өмүрөк Токтолучка мага ыраазычылык сөзүн айтты. Ушул сделка бүттү, акчаны алдык, рахмат деп, балаңыздын көзүнчө, сиздин көзүңүзчө ак батасын берди. Кийинки сиз айткан сөз, апам башка сделка жөнүндө айткан деп. Калп айтпаңыз. Биз жолуккан күн бул 1-июль болчу. 2022 жылы. Жума күнү болчу. Ошо күнү биз жолугуп, сиздин сунушуңуз менен апам келсин, апам акционер батасын берсин дегенден кийин биз жолугуп, ушу видеого түшкөнбүз. Кийинки 5 ирет сиз улам келишим, кошумча келишимдерге кол койгонсуз. Биздин ортобузда болгон келишимдердин бардыгын мен тастыктайм. Эч кандай доо арызым жок. Мен ыраазымын деп сиз кол коюп бергенсиз. Бүт кагаздар биздин колубузда. Мына инвестициялык соглашение. Бардык колу менен. Даже бул жерде сиздин иниңиз Бакыттын колу бар. Мына ушул инвестициондук соглашение негизинде биз сиз менен ушундай келишим түздүк. Что инвестиционный соглашение биз тараптан полностью аткарылды, эч кандай доо арызым жок деп. Бул жерге мына сиз кол койгонсуз. Так окуп чыгып, өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды ручка менен өзгөртүп туруп, анан биз кайрадан жазап чыгып, кайрадан жазап, ушинтип кол коюшканбыз. Мына колумдагы кагаздарым баары далил иретинде. Сиз сөзгө гана жабынып калп айтып атасыз. Менде ар бир сиздин калпыңызга болгон өзүмдүн далилим бар. Кийинки калпыңыз бул 470 миллион сом карыз жок болчу деп айтып атасыз. 15 июнь 2022 жыл сиз жана биз тарап аудиторский компаниянын заключениясын уктук. Бул жерге алар жазып атат. Бүгүнкү күндө мекеменин 460 миллион сом карызы бар дейт. Карыз кактан келип чыкты? Ал карыз документально биздин складта товарлардын жоктугун далилдеди. 460 миллион сомго товар сатылып кеткен, акчасы биздин поставщиктерге төлөнгөн эмес. Аны сизге 3 сааттын ичинде аудиторский компания түшүндүрүп берди. Ошол жөнүндө мына сиз кол койгонсуз. Ооба, мен уктум. Ооба, ушул карыз бар экен. Бул протокол 2 барактан турат. Бул жерде жазылып жатат. 460 миллион сом кактан келген карыз. Биринчиси, бул компаниядан акча урдалган. Күнүгө акча урда токтогон эмес. Кантип урдачысыздар? Жолу көп болгон. Сиз жана Бакыт көп жылдары салык кызматында салык текшерүүчүлөрдүн үстүндөн инспектор болуп иштегенсиздер. Салыкты кантип жашырыш керек, кантип мекемеден акчаны чыгарыш керекти абдан жакшы үйрөнгөнсүздөр. Председатель советы директоров катары кассадан, магазиндин кассасынан күнүмкү түшкөн биздин товардан түшкөн акчаны алып, эч кимге айтпай алып кетип баштадыңыз. Аны сиздин иниңиз, генералдык директор Бакыт, кантип жабыштын айласын табып туруп, өзүнө подотчет алчы. Ал подотчетту кийин мекеменин чыгашасына киргизчи. Ошентип отуруп, сиздер 470 миллион сомду мекеменин компаниядан чыгарып кеткенсиздер. Ал акчага сиздер эмне кылдыңыздар? Ал акчага сиз өзүңүзгө 2 прораб деген дүкөндөрдү ачтыңыз. Бакыт иниңиз Борсок деген 13 магазин ачты. 70тен ашык мүлк дүнүйө түптөдүздөр.
Ал дүйнөнү кайсыл акчадан алдыңыздар? Кайсыл кирешеге алдыңыздар? Баары күмөн. Мен ойлойм, тергөө органдары жана сот органдары дыкат изилдеп чыгып, өздөрүнүн баазын берет деп ойлойм. Аудиторский заключениянын чечими чыкканда сиз көрүп туруп, бакытка барып, акылдашып, ага көрсөтүп, сиз кайтып келип далилдегиди мойнуңузга алгансыз. Айткансыз, эми силер бизди куткаргыла. Ушунча карыз болуп калды. Болор иш болду. Эми эмне кылабыз? Силердин добарыңар жок болсун бизге. Компанияны сатып алгыла. Акчасы мынча болот деп биз кол беришкенбиз. Биз сөзүбүзгө аягына чейин турдук. Бирок сиз ошого карабай туруп, 6 ай өтпөй туруп, сиз өзүңүз арыз жаздыңыз. Ал арыз бүткөндөн кийин дагы арыз жаздыңыз. Калптын үстүнө калп айтып аттыңыз. Ошонун баарын чыдап тура албай, бизди аргасыздан арыз жаздык. Бул Бакыттын үстүнөн. Ошол арыздын негизинде бүгүн Бакыт СИЗОдо отурат. Сиздин түзмө түз күнөөңүз бар буда. Мен бүгүнкү күнү Бакыттын үй бүлөсүнө жана сиздин бир туугандарыңызга айткым келет. Калыстык үчүн, чындык чыгыш үчүн ушул нерселердин баарынын артында силердин бир тууганыңар Болот Аматов турат. Уурунун уурузу дал ушул сиз, Болот Жээнбеков. Мына фактылар. Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат дейт кыргызда. Мен келесоо эмесмин, акылым жайында, өзүмдүн акчамды өзүм урдайымбы, эч кандай уурулук болгон эмес деп бүгүн карганып жатасыз. Биз гипермаркет Фрунзе компаниясына кирген жокпуз. Биз жаңы компания түздүк. 50% бизге таандык, 50% силерге таандык болду. 50%тин берүүдөн ачкөздүк кылып, 100% тиешелүү компания аркылуу акча уурдай баштадыңар. Мекемеден акчаны чыгара баштадыңар. Мына мен кичине токтоп кетейин. Менин колумда турган схема. Бул сизге тиешелүү кишилер жана сизге тиешелүү мекемелер. Ушул мекемелер аркылуу мыйзамсыз иштер жасаганыңар. Бул сиздин иниңиз Бакыт Аматовдун мыйзамсыз жасаган ишке тиешелүү мекемелери жана анын туугандары. Мынакей биз бул жерде схематически көрсөткөнгө аракет жасадык. Кандай компаниялар бизге кандай кылып поставка кылып канча акча алып чыгышкан. Бүт айткан сөзүм боюнча менде далил бар. Туугандарыңыз боюнча Бакыт Аматовдун аялы Кутушева Тилдекан Орозбаевна, баласы Аматов Анарбек Бакытбекович, агазы Жээнбеков Болот, инилери Жээнбеков Алмаз, агазы Жээнбеков Досманбет, инилери Аматов Нурсултан, Акылбеков Искак, дагы ошого көп кишилердин тизмеси бар. Ушул кишилердин атына мекемелерди акционер учредитель кылып киргизип, алар бизге күн сайын бизге кереги жок жана өтө чоң баа менен товарларды киргизе башташты. Мунун этегинде акчаны мекемеден чыгарып, мекемени УБТК киргизүү турган. Адан түшкөн кирешеге силер мүлк алчыңар, магазин салчыңар, анан кайра эле ошол магазинди бизге экезе кымбат берчиңер. Мунун артында Бакыт генералдык директор катары бүт чечимдерге кол коюп берген. Эки прораб магазинин сиз ачтыңыз. Бакыт иниңиз Борсок деген бизге конкурент 13 магазин ачты. Кайсыл акчага ачты? Түшүнүксүз. Сиз үчүн түшүнүксүз болсо, мен үчүн айкындан айкын болуп турат. Булардын бардыгы биздин мекемеден чыгарган акчалга жазалдыр. Келишимди түз буздуңар, урдадыңар. Жооп бере турган убакыт келди, иниңиз жооп берип жатат. Көзгө чөп салып, эң оор учурда капталдан бычак сайган сиз болдуз. 2020-жылы Бабанов Өмүрөк Токтош айныды, ага чейин 5 жыл сонун иштегенбиз деп айтып жатасыз.
2016-2019 жылы Өмүрөк Байаманов саясатта оор учурда болду. Биз ойлодук, ооба саясаттын таасири силердин биздин бизнеске таасир этип калбасын деп. Оюбуз жакшы жакка кеткен. Бирок бул ойдун силердин сурооңордун артында илиңдеп турган жаман ой барганын кийин биз билдик. Биз кийлигишпей калганда, биз барбай калганда силер уурулуңарды эке эсе көбөйттүңөр. Ошол убакытта компаниялар көп түзүлүп, ошол убакта компаниялар көп поставка кылып, биздин мекеменин убытыгы именно ошол убакта болду. 2020 жылдын аягына чейин өзүңөр билгендей иш жасадыңар. 5 жыл биз сонун иштегенбиз. Дебей, 5 жыл биз уурдап, чардап, ырдап, жыргап жашадык деп айтсаңар чындык болмок. 70 мүлкүм бар деген туура эмес. Баары бутуна турган 7 тууганым бар деп айттыз. Буда калп. Мен берген тизмеде бардыгы сизге тиешелүү жакын туугандарыңыздыкы. Бул сиздики, аялыңыздыкы, 2 балаңыздыкы, кызыңыздыкы. Бакытка тиешелүү бакыт, бакыттын аялы, баласы жана бакыттын аялына жакын туугандары тиешелүү мүлктөрүн чыгардык. Анткени алар да мыйзамсыз мекемеден акча чыгарууга тиешеси түзмө-түз бар. Ал боюнча бизде бакыт менен болгон өзүнчө келишим бар. Ошол келишимдин негизинде бакыт мойнуна алып атат. Ооба, туура эмес иш болду. Мени кечирип койгула. Менин эч кандай силерге дуарызым жок. Ооба, менин бир тууганыма ушундай мекеме түзүлгөн. Ошол мүлктүн негизинде мына менде кагаздары бар. Мына бакыттын колу менен сиздин да колуңуз бар бул жерде. Ошол жерде айтып атасыздар. Ооба, ушундай иш болду. Мен баланча акчаны төлөп берейин деп, ошол жерден бакыт 8.600.000-дин 6 миллионун сразу өзүнүн чөнтөгүнөн бизге төлөп берди кассага. Эси ал күнү өзү жок болсо, эч кандай тиешеси жок болсо, эмнеге жапты? Мен кагаздарды көрсөттүм далил ретинде. Ал мойнуна алып, сразу мага жооп берди. Бүгүнкү күндө ал боюнча дагы $30.000 ашык карызы бар. 6 жылда биз 12 миллион инвестиция компания салдык. Аны биз банкка 6%дан депозитке салып койгон күндө да биз 4 миллион киреше алмакпыз. Бүгүнкү күндө биз 460 миллион карыз менен отурабыз. 12 миллион долларыбыз компанияга кирген, ал чыкпайт. Сиз өзүңүздүн 50% пайыз акцияларыңызды сатып, акчалай чыгып кеттиз. Биз бүгүнкү күндө карыз менен калдык. Кашыктап чогултканды чөмүчтөй компаниядан чыгарып кеттиңиз. Адамгерчиликти алсыздык деп түшүнөт экенсиз, Болот Жээнбеков. Сөздү жыйынтыктасам. Кыргызда жакшы сөз бар. Асылган оору алмайынча тынбайт, асылган ууру тоймоюнча койбойт. Жээнбеков Болоттун бир гана максаты бар. Бул бүгүнкү биздин ортобузда болуп аткан соттордун жана укук коргоо органдарында болуп аткан иштерге кандайдыр бир таасир тийгизүү. Коомчулукка туура эмес маалыматты жеткирүү, калпты айтуу, биздин атыбызга жаманатты кылуу. Далили жок, кур доомат койгонуңузду токтотуңуз. Калп айтканыңызды токтотуңуз. Мен бүгүнкү кайрылуумду аргасыздан жасап отурам. Анткени биз о компанияда болуп аткан нерсе сыртка чыкпасын, өз ара чечип алайык, өз ара бүтүрүп алайык деп аракетти аябай жасадык. Бирок сиз тойбодуз, акчага тойбодуз. Талабыңызды койгондон коюп, калпыңызды айткандан айтып эле жүрөсүз. Ошол үчүн биз бул нерсени жасаганга мажбур болдук. Мыйзам астында жооп берген күн келет сиз үчүн.